Айпери Куби кызы жолдошунун сүрөтүн жарыялады. Ырчы Айпери Куби кызы жолдошу менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Бул тууралуу ырчы өзүнүн социалдык баракчасына пост бөлүшүп, элдин сөзүнө таянсак, бул киши чал, негр, дагы жана башка ушундай сыяктуу экен. Ажырашкан, тияк-бияк. Бул адам түбөлүккө байланды да бир болсо. Менден оңой менен кутула албайт го деп жазды. Эске салсак, Айпери Куби кызы 2018-жылдан апрель айында турмушка чыккан. Ошондон жолдошунун сүрөтүн коомчулукка көрсөтпөй келген. Жубайлар Даян, Раян аттуу уулдарын тарбиялашууда. Маалымат булагы Заман Чекиткежи. Бекборбиев жаңы жыл жакшы ыр менен аттуу концертин тартуулайт. Кыргыз Республиканын эмгек сиңирген артисти, обончу жана аткаруучу Бекборбиев жаңы жыл жакшы ыр менен аттуу концертин тартуулайт. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. 1-2 январда Кожомкул атындагы спорт ордосунда адатка айланган жаңы жыл жакшы ыр менен аттуу концертибиз болмокчу. Бул алдын ала реклама эмес, жөн гана эскертип коеюн дедим. Сахналаштарымдын коштоосунда сонун программа даярдалып жатат, деп билдирди ырчы. Белгилей кетсек, концертке билет баасы 350-500 сом. Маалымат булагы Заман Чекиткежи. Алмаз Шадаевдин клибин 22 миллиондон ашык адам көрдү. Ырчы Алмаз Шадаевдин «Эми мага барбир» деп аталган клибин 22 миллион көрүүчү көрдү. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Аталган ырдын сөзү жана обонун ырчы обончу Гүлжигит Сатыбековго таандык. Кечээ тиккен дарагым өмө берет дедиңби, жерге көмгөн данеким өнө берет дедиңби деген сөздөрү менен башталган ыры 2018-жылы 4-мартта YouTube каналына жүктөлгөн жана былтыркы жылдын хит ыры болгон. Клипте үй-бүлөлүк маселелер чагылдырылган. Сола Медиа YouTube каналындагы чыгармага 8 миңден ашык адам пикир калтырган. Эскерте кетсек, Алмаз Шадаев 1990-жылы 11-сентябрда Нарын областынын Атбашыр районуна караштуу Кара Суу айылында туулган. Фаридам, Күлүп койчу Айдай, Карындаш деген ырлары менен белгилүү. Маалымат булагы Заман Чекиткежи.